Саламатсыңарбы? Бул видеодо таблицанын жалпы структурасы жана аны редакторлоо темасына токтолобуз. Таблицаны редакторлоо деген бул ошо таблицанын структурасына өзгөртүү киргизүү процесси болуп эсептелет. Таблицага киришүүдөн мурда биз мурдагы видео сабактарда тексттик процессордо таблица түзүүнүн 5 ыкмасын караганбыз. Кайсы учурда кайсы ыкма менен таблица түзүү дагы да ыңгайлуу жана ошондой эле ар бир ыкманын өзүнүн кемчилик артыкчылыктарын да санап өткөнбүз. Эгерде бул видеону көргүңөр келсе, анда оң өйдөңкү бурчта сунушталган видеону ачсаңар болот. Анда темага келели. Негизинен бүгүн биз ошо таблицанын жалпы структурасын карап, аны редакторлоо процессине токтолобуз. Эми таблицаны редакторлоо процессине кайсы иш-аракеттер тиешелүү? Бул жаңы жолчо же строка кошуу, ошо талап кылынган учурда кайсы бир сандагы строкаларды өчүрүү, жаңы мамыча же столбецтерди кошуу, керектүү болгон учурда өчүрүү, чакмакчаларды, башкача айтканда ячейкаларды бириктирүү, же болбосо ячейкаларга ажыратуу, бөлүү, ошол эле учурда таблицаны бөлүү сыяктуу бир канча иш-аракеттер бул таблицаны редакторлоонун негизин түзөт. Алгач демек таблица түзүп, анын жалпы структурасын карап редакторлоого киришели. Бул жерде таблица түзүү үчүн негизинен бул вставка вкладкасы аркылуу таблица түзүлөт. Бул эми биз кичинекей эле көлөмдөгү бир таблица түзөлү. Демек биз биринчи ыкма аркылуу түзгөнүбүз дагы бизге ыңгайлуу. Себеби кичинекей бир көлөмдөгү таблицаны түзүү бул биринчи ыкма аркылуу дагы да оңой. Эми момундай түрдө биз 8 строкалуу жана 8 столбецтүү момундай таблица түзүп алалы. Биз мурдагы видео сабактарда караганбыз. Таблица түзүлгөндө бул жерде 2 жаңы вкладка ачылат. Контексттик вкладка, работа с таблицами деген, конструктор таблиц жана ошондой эле макет деген. Ушул таблицаны редакторлоо жана форматтоо процесстерине тиешелүү болгон баардык командалар ушул 2 вкладкада жайгашкан. Таблицаны форматтоону кийинки видео сабактарда карайбыз. Форматтоого тиешелүү болгон баардык командалар булар конструктор таблиц вкладкасына жайгашса, ал эми таблицаны редакторлоого тиешелүү болгон баардык негизги командалар бул макет вкладкасына жайгашкан. Демек бүгүн биз негизинен макет вкладкасы аркылуу иштейбиз. Эми биз билебиз, таблица бул столбецтерден жана строкалардан турат. Горизонталдык түрдө жайгашкан катарлар булар строкалар болуп эсептелинсе, ал эми вертикалдык түрдө жайгашкан булар столбецтер болуп эсептелет. Ал эми бул чакмакчалар, ошол столбец менен строкалардын кесилиши ар бири өзүнчө бир ячейка болуп эсептелет. Бул биз таблица түзгөнүбүздө баардык бирдей размердеги ячейкаларга ээ болгон момундай таблица түзүлөт. Бирок биз редакторлоонун жардамы аркылуу биз бул таблицаны ячейкалардын размерин же болбосо санын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми биз жогоруда таблицаны редакторлоого тиешелүү болгон бул жерде иш-аракеттерди карадык. Ошолордун ар бирин практика жүзүндө ошол таблицанын үстүнөн көрсөтөлү. Мисалы, жаңы жолчо кошуу. Жаңы жолчо кошуу үчүн же болбосо строка кошуу үчүн алгач ошол строка кайсы строкадан кийин кошулушу керек жана канча сандагы жолчо кошулушу керек. Мисалы, биринчи биз бир эле жолчо кошуу керек болгон учурду карайлы. Мисалы, жолчолорду кошууда дагы да байкаларлык болуш үчүн бул жерде нумерация коюп алалы. Бул жерде автоматтык түрдө момундай түрдө 8 жолчобуз бар. Башкача айтканда строкабыз бар. Эми жаңы строка, мисалы, экинчи строкадан строканын өйдөсүндө бир жаңы строка кошуу керек болсо, анда демек эгерде биз экинчи строканы белгилесек, анда вставить сверху деген команданы тандап алабыз. Ал эми биринчи строкада, мисалы, бул жерде биринчи строканы эгерде белгилөө керек болсо, анда биз вставить снизу деген команданы тандап алышыбыз керек. Кайсыл строканы белгилөө бул маанилүү эмес, кайсыл ыңгайлуу болсо ошол строканы белгилеп алабыз. Бул жерде мисалы экинчи строканы белгилейли, андан кийин биз бул макет вкладкасында бул жерде 4 команда бар: вставить сверху, вставить снизу, вставить слева и вставить справа деген. Эми бул жерде строкаларга тиешелүү болгон вставить сверху и вставить снизу.
Эгерде өйдөсүнө кошуу керек болсо, демек вставить сверху дегенди басабыз. Экинчи ыкмасы бул контексттик менюнун жардамы аркылуу. Контексттик меню бул мышканын оң жагын басканда чыгуучу меню экенин билебиз. Бул жерден вставить, бул жерде вставить строке сверху, вставить строке снизу деген эки команда бар. Ошолордун бирөөсүн тандашыбыз керек. Момундай түрдө тандаган учурубузда жаңы строка кошулду. Эгерде эки же андан көп строка кошуу керек болгон учурда, демек мисалы эки строка кошуу керек болгон учурда, демек эки строка белгилениши керек. Мисалы 4 жана 5 строкалардын ылдыйына кошуу керек болсо, демек ошол эки строканы биз белгилеп алышыбыз керек. Эки строканы белгилеп алгандан кийин биз ставить снизу дегенди болгонду басып коебуз. Басканыбызда ошо эки строкадан ылдый бизге эки жаңы строка кошо берет. Дагы бир строка, эгерде бул эң ылдыйкы, эң акыркы строкадан кийин жаңы строка кошуу керек болгон учурда эки ыкмасы бар. Биринчиси бул акыркы ячейкага алып келип туруп, бул tab клавишасы аркылуу жаңы строка кошуп алсак болот. Же болбосо ошол акыркы строканын сырткы границасынан кийин бул курсорду коюу аркылуу биз enter клавишасын басканыбызда дагы жаңы строка пайда болот. Демек ушундай негизде жаңы жолчулорду, башкача айтканда строкаларды кошуп алсак болот. Эми экинчиге келели. Ошол строкаларды өчүрүү үчүн болгон ошол строкаларды белгилөө керек болот. Кайсы строкаларды өчүрүү керек болсо, демек ошол строкаларды белгилеп алып, андан кийин болгону бул макет вкладкасында удалить деп турат, удалить строки. Же болбосо мышканын оң жагын басып, контексттик менюну ачуу аркылуу удалить ячейки деген команданы бассак, бул жерде сдвигаем влево деген команда аркылуу өчүрүп алсак болот. Бул демек өчүрүү. Эми строка сыяктуу эле жаңы столбец кошуу жана ошол эле учурда столбецтерди өчүрүү. Столбец кошуу үчүн, демек ошол столбец кайсы столбецтен оң жагында же сол жагында коюлушу керек. Ошону аныктап алгандан кийин болгону ошол столбецти биз белгилөө жүргүзөбүз. Белгилөө үчүн демек өйдөсүнө чыгып границага чыкканыңарда момундай кара стрелка пайда болот. Ошол учурда демек бир жолу баскан учурда ошол столбец толук белгиленет. Бул момундай түрдө мышканын жардамы аркылуу да белгилөө мүмкүн. Бул стрелка аркылуу белгилөөнүн артыкчылыгы, эгерде чоң көлөмдөгү 2-3 страницада мисалы уланган таблица болгон учурда баштан аякка чейин ошо белгилеп чыгышыңар керек. Эгерде биз момундай эле стрелканы басканыбызда ошол таблицанын баштан аяк автоматтык түрдө белгиленет. Андан кийин биз вставить слева или справа деген команданы басып коебуз. Эгерде бир канча сандагы столбец кошуу керек болсо, ошончону белгилеп туруп эле бул жерде дагы эле слева или справа дегенди белгилеп коюшубуз керек. Өчүрүү керек болгон учурда деле ошондой эле негизде алгач белгилөө жүргүзүлөт. Андан кийин бул удалить столбцы деген команданы басып коюу жетиштүү. Андан кийин эми ячейкаларга бириктирүү жана ошондой эле ячейкаларга бөлүү. Ячейкаларга бириктирүү үчүн, ячейкаларды бириктирүү үчүн алгач кайсы ячейкалар биригиши керек, ошол ячейкаларды алдын ала белгилеп алышыбыз керек. Дагы бир нерсе, бул жерде ар бир столбецти бөлүп турган граница контурду жылдыруу үчүн болгону ошол контурга келгениңерде оң жана сол тарапты көрсөткөн стрелка пайда болот. Ошонун негизинде момундай түрдө жылдырып алсак болот. Эми мисалы биринчи строкадагы могул ячейкалар биригиши керек болгон учурда, демек ошол ячейкалардын баарын белгилеп алып туруп эле бул жерде объединить макет вкладкасында объединить ячейки деген команданы басып коебуз. Эгерде ячейкалар белгиленбей турган учурда бул объединить ячейки деген команда дагы неактивный абалда турат. Качан гана бул жерде белгилөө жүргүзүлгөндөн кийин бул объединить ячейка командасы күзөт. Ошол учурда мисалы басып койгон учурубузда момундай түрдө ячейкаларды бириктире берет. Мисалы могул жердеги 6 ячейка биригиши керек болгон учурда, демек ошол 6 ячейканы белгилеп, андан кийин болгону объединить ячейки деген команданы басып коебуз. Эми андан кийинкиге келели, бул ячейкаларга бөлүү. Аны мисалы бул жерде бизде 6 ячейка
бөлүнүшү керек. Да, демек разделить ячейки дегенди басабыз. Бул жерде числа столбцов и числа строк деген момундай кичинекей диалогтук терезе ачылат. Бул канча столбец, канча строка экенин бул жерде беришибиз керек. Бизде бул учурда 3 столбец турат и 2 строка турат. Демек 3-2 деп берген учурубузда мындай түрдө бизге ячейкаларга ажыратып берет. Биз мисалы могу линияларды мындай түрдө өйдөдөгү линияларга дал келтирип койсок болот. Демек, бул жерде деле мисалы жогорудагы багы разделять эткен учурубузда бизде столбецибиз канча столбец болсо ошончону берип коюшубуз керек. Бул жерде 8 столбец деп турат. Демек 8 столбец окей деп берип койгон учурубузда мындай 8 ячейкага бөлүп берет. Келебиз акыркы бул таблицаны бөлүүгө. Таблицаны бөлүү үчүн кайсы строкадан өйдөсү бөлүнүшү керек. Мисалы кээ бир таблицаларда ушундай ортодон бөлүү керек болот. Ошол учурда демек ошол строкаларды кайсы строканын өйдөсүнөн бөлүнүшү керек. Демек ошол строканы белгилеп, андан кийин бул жерде макет вкладкасында разделить таблицу деген команданы басып коюу керек. Баскан учурубузда мындай түрдө таблицаны бөлүү жүрөт. Бул жерде таблица бөлүнгөндөн кийин бул ар бир таблица өзүнчө бир таблица катары каралып калат. Ар бир таблицаны өзүнчө бул жерде конструктор таблица аркылуу, ошол эле учурда макет аркылуу өзгөртүүлөрдү киргизсек болот. Демек, таблицаны редакторлоого тиешелүү болгон бардык иш-аракеттерди бул жерде карадык. Ушул таблица редакторлоого тиешелүү болгон ар бир иш-аракеттерди үйрөнүү аркылуу эле каалагандай татаалдыктагы таблицаны жаратып алуу мүмкүн. Биз эмки видео сабакта таблицаны форматтоого токтолобуз. Андан кийин мүмкүн болушунча татаалдыктагы таблицаны, именно ошол таблицаны редакторлоого тиешелүү болгон жана ошондой эле таблицаны форматтоого тиешелүү болгон командалардын негизинде түзүүнү карайбыз. Бүгүнкү видео түшүнүктүү, ошол эле учурда пайдалуу болду деген ишеничтемин. Кийинки сабактарда жолугушканча